Assalamu alaikum. Менин атым Улан, кесибим боюнча дарыгер, эндокринологмун. Жана ошондой эле терапевт катары дагы ушул ички органдардын маселелери боюнча кеңеш берүүгө, анан оорудан айыгышыңызга жардам берүүгө дараметибиз жетет. Бүгүнкү эфирде кант диабети тартып тууралуу маалымат берем. Анан ошол эле учурда эгерде сиздер тараптан суроолор келсе, өз ордуна жооп берип турууга далалаттанам. Эмне үчүн кант диабети тууралуу десеңиздер, бул мен карай турган эң негизги оору десем туура эле айткан болом. Андыктан ушул оору боюнча менден эң жакшы кеңеш ала аласыздар. Ушул убакка чейин кант диабет тууралуу эң көп маалымат чогултканмын жана ушул оору боюнча эң көп бейтаптар менен иштешкенмин десем дагы болот. Жок, адашыпмын. Эң көп ашыкча салмактуулук маселеси боюнча кеңеш бериптирмин. 2 жылдын ичинде 2000ге жакын адам ушул ашыкча салмактуулук маселеси боюнча мага кайрылган жана алардын буюрса жарымынан көбүндө 70-80% дебейин, жарымынан көбүндө жакшы жыйынтыктар болгон. Бул албетте мен үчүн кубанычтуу. Анткени кайсы бир адамдын жашоосунда кичинекей болсо дагы жакшы өзгөртүү киргизүү өзүңө болгон сый урматты арттырат. Жана бул бактылуулуктун дагы бир себеби десем туура эле айткан болом. Андыктан ушул кант диабети жана ошондой эле ашыкча салмак, салмактын жетишсиздиги боюнча дагы керегинче кеңеш алсаңыздар болот. Ар бир бейтап менен жакшы бир маалымат бергенге аракеттенем. Алейкум ассалам. Айбек, жакшысыңбы? Ден соолук жакшыбы? Ооба, жатышты бардыгы. Эс алып атышат. Демек, кант диабети тууралуу сүйлөшөбүз. Бул оору менен жер шарынын 8 миллиард адам жашай турган болсо, учурда ошонун 10%га жакыны, тагыраагы 500 миллион адам жабыркап келет. Бул өтө чоң көрсөткүч. Андыктан ар бирибизди ойлондура турган маселе деп ойлойм. Ооба, бери эфирди баштадык. Анан ошол катары биздин өлкөдө дагы өтө көп бейтаптар ушул дарттан жабыркап жүрүшөт. Дагы бир сиздер үчүн жагымсыз кабар десем дагы болот. Айталы, бизде 100 000 адам ушул дарттан жабыркап жүргөн болсо, ошонун жарымы дээрлик 50 000 деп коелу, өзү ушул оору менен ооруп жүргөнүн билбейт. Анткени кандагы глюкозанын деңгээли көтөрүлгөнү менен ал эч кандай симптом бербейт. Ошентип адам өзү диабетик экендигин билбей жүрө берет. Качан билинет? Анализ тапшырганда 16 жаштагы уулумдун бою 1,50-ге келип токтоп калды. Соматотропный гормон деген бар. Соматотропный гормон. Ошону текшертип көрсөңүздөр жакшы болот. Соматотропный гормон. Ооба, бери. Биздин өлкөдө дагы өзүңүздөр сезгендей көпчүлүк ушул дарттан жабыркап жүрөт. Дээрлик ар бир көчөдө бирден болсо дагы адам ушул дарт менен күрөшөт. Жана учурда бул ооруну оору катары эмес, жашоо образы катары кароого сунуштап жатышат. Анткени өйдөдө айтканымдай, дээрлик эч кандай симптом бербейт. Макул, Айпери. Макул.
эч кандай симптом бербейт. Ошондуктан муну өзүнчө бир жашоо образы деп кароо сунушу учурда каралып келе жатат. Ошентсе да биз муну оору катары карабай кое албайбыз. Бир канча себептерден улам. Айтып кете турган болсом, биринчиден, эгерде кандагы глюкозанын деңгээли 10 же андан ашык болуп дайыма жүрө турган болсо, ал адам өмүрүнүн кескин түрдө кыскаруусуна себепчи болот биринчиден. Анан экинчиден орган мишени деп коет. Биринчи кезекте жабыркай турган органдар бар. Булар кан тамырлар жана нерв тамырлары. Ушулар биринчи кезекте жабыркайт дагы адам өмүрүнүн кыскаруусуна себепчи болот. Анан бөйрөгүбүз жана ошондой эле жүрөгүбүз, кан тамырларыбыз айткандай биринчи жабыркагандыктан ошолордо оорулар пайда болот. Анан өзүнүн функциясын начар аткарып баштайт, адамды алсыратып коет. Демек, биздин максатыбыз сөзсүз түрдө ушул органдардын абалынын начарлап кетүүсүнүн алдын алыш максатында диабетти дарылоо болушу керек. Эми диабетти кантип дарылайбыз? Бул суроого жооп бериштен мурда диабет өзү эмне? Ошого дагы жооп берип кетейин. Глюкоза дегенди түшүнүп алыңыздар. Глюкоза бул энергия. Энергиянын булагы. Кодум унаа бензин менен жүргөндөй, лампа электр менен жангандай, электр тогу менен анан адам тамак менен тоет турган сыяктуу эле биздин ушул организмибиз дагы глюкоза менен өзүнүн мындайча айтканда энергия алат глюкозадан. Жакшы, рахмат. Өзүңүз кандайсыз? Буюрса, жарым сааттан ашык эфир кылабыз. Мен бул дартты сиздерге канчалык деңгээлде айтып бере алам, ошого маани беребиз. Анан эгер суроолор келчү болсо эфир учурунда баарына жооп берүүгө аракет кылам. Өйдө айтып өттүм, глюкоза бул энергия. Кодум унаа бензин менен жүргөндөй, адам глюкоза менен жашайт. Энергиянын булагы. Биринчи кезекте ушуну түшүнүп алыңыздар. Валейкум ассалам. Сахар жок болот экен, ошол чынбы? Жок, бул маалымат чындыктан алыс. Кандай врачсыз? Эндокринолог, терапевт, врач болуп иштейм. Биринчи жолу эфирди көрүп жаткандар, баракчаны биринчи жолу көрүп жаткандар сөзсүз түрдө подписацияны басып, катталып коюуну унутпаңыздар. Демек, глюкоза бул энергия. Ал организмди энергия менен камсыздайт. Анан глюкозаны биз каяктан алабыз? Ошону аныктап алайлы. Глюкоза бул мындайча айтканда таттуулар, бул нан. Глюкоза бул жашылчалар, мөмө жемиштер. Демек, биз жеген азыктардын көпчүлүгүндө глюкоза бар. Негизи бул татаал, мындайча айтканда түзүлүш десем дагы болот. Кандайдыр бир тамак алдыңызга келсе, ал химиялык курам боюнча татаал түзүлүш болот. Организмге түшүп, дагы да майдаланып, анан канга өткөн учурда глюкоза болот. Кодум баягы буудай өсүп, даярдан болгондон кийин биз качан аны жутканыбызга чейинки бардык процесстердин организмде болуп, акырында ошол нанга айланат десем дагы болот клеткалар үчүн. Глюкоза деп коебуз ушуну. Саламатсызбы? Расторопшаны кантип колдоном? Расторопшаны сууга салып эле иче бересиздер, кайнак сууга. Биз үчүн эң пайдалуу болгон азыктардын бири. Дээрлик баарыңыздарга сунуштайм, эч кандай каршы көрсөтмө жок. Демек, организмге глюкоза керек, анткени биздин ар бир клеткабыз ушул нерсе менен азыктанат. Анан бул
канда дайыма бир өлчөмдө туруктуу сакталат. Мисалы, норма боюнча ал 3,5-дан 5,5 чейин болуш керек. Андан азайып кете турган болсо, адам энергиянын жетишсиздигинен комага түшүп калат. А эгерде көбөйүп кете турган болсо, анда диабет болот. Улан танзилит жакшы болобу? Албетте бул андай деле татаал маселе эмес. Жөнөкөй эле маселе, антибиотик менен жакшы болот. Кетостерил белокту көбөйтөбү? Кетостерил өзү белок да, бул туура эле баамдапсыз, өзү белок. Ошол нерсени организмге зыянсыз абалда жеткирип берген деп түшүнсөк болот да. Бул аминокислота биз үчүн зарыл болгон кудум жана глюкоза деген сыяктуу организм үчүн зарыл болгон бир энергия деп түшүнсөк дагы болот. Эгерде биз ошол бөйрөк начар иштей баштагандан тарта креатин көбөйө турган болсо, кетостерил ал креатинди түшүрүп бербейт. Болгону биз белок жей албай калабыз да, себеби организм белоктун калдыктарын сыртка чыгара албай калат. Дагыраагы жанагы креатинин, мочевиналарды сыртка чыгара албай калат. Ошол учурда организмден эч кандай чыкканга муктаждыгы жок эле белок колдонуу мындайча айтканда максатка ылайыктуу болуп калат да. Анын эч кандай зыяны жок, бирок организмге керек болгон аминокислоталарды толуктап турат. Ошол максатта кетостерил ичилет. Асылы 1200 экен. Эгерде мынчалык көп болсо, мен сизге кандайдыр бир кеңеш айтууга алсызмын деп ойлойм. Андыктан ревматолог врачка консультацияга барыңыз. Куйкумдарын да ичсе беремби, расторушаны? Куйкумдарын дегениңиз кандай? Мен ошого түшүнбөй калдым. Демек, биз запордон кантип арылса болот? Запордон арылуу үчүн эми мына ушуну кылсаңыз эле запордон арылып кетесиз деп бир нерсени так айтып коюш кыйын да. Себеби бул көп нерседен көз каранды. Жеген тамактарыңыздан, биринчи кезекте ичкен сууңуздан, өт капчасынын иштегенинен, боордон өттүн канчалык деңгээли иштелип чыгып жатканынан, анан кандай сунуш бересиң десеңиз, баракчага кирип туруп карай турган болсоңуз, ич катуу боюнча бир канча видеолор чыгарып койгон. Ошолорду көрсөңүз, сурооңузга жооп ала аласыз. Сууга ооба эрибейт экен го. Эми толугу менен эрип кетпесе дагы жарым жартылай эрийт. Анын үстүнө аны чайнап жей албайсыз да, баары бир суу менен жутушка туура келет. Суу менен жутасыз. Өзү өтө пайдалуу нерсе. Мен сиздерге глюкоза тууралуу, кант диабети тууралуу сүйлөп жаткам. Менин колумдун билектери кычышып, аллергия болуп жатат денеме кээ бир жерлерине. Жанагы синяфлан деген маз бар го, синяфлан. Ошону сүйкөп көрсөңүз, ошого эле жакшы болуп калат. Оюм бөлүндү, кайра уланта берем аракет кылып, бирок демек глюкоза жөнүндө сүйлөп аткам. Энергиянын булагы. Ал нормада 3,5-дан 5,5 чейин болот. Эгер аз болсо, адам комага түшүп калышы мүмкүн. А көп болсо, адам диабетик болуп калат. Нормада мына ушул жерден кан алганда, өдөдө айткандай 3,5-5,5 чейин болсо жакшы. Максималдуу цифра 6-9. Себеби эгер 7 чыга турган болсо, анда бизде диабет бар деп дароо эле диагноз коюп койсок болот. Андыктан эгерде менде ушул оору бар, жок деп күмөн кылып жатсаңыз, дароо эле сахарга анализ тапшырышыңыз керек болот. Ошодон сизге маалымат берилет, сизде диабет бар же жок экендиги боюнча. Танзилиттин муун сөөктөрү ооруйт экен го, ошондо мойнун ооруп жаткан ошодон болобу? Жок, андан эмес. Танзилит көбүнчө температура берет, оору болот, жута албай кыйналасыз.
бөйрөк мачаны чыгарат деп атат го. Эми ошондой деп так айтыш кыйын, туура. Кетестерил пайдалуу, ал энергиянын булагы. Мындайча айтканда организм үчүн керектүү болгон, бирок керексиз нерселерди сыртка чыгарып салууга менимче ал даремети жетпейт. Ошентсе да, эгер бөйрөктө олуттуу маселе болсо, баары бир кетестерил ичишиңизге туура келет. 3 таблеткадан, минималдуу 3 таблетка болбосо, салмакка карап дагы да көбүрөөк ичилет. 3 таблеткадан 3 маал ичесиз. Тамактын артынан ичесиз дароо эле. Анан диабет тууралуу сүйлөп жаткам. Эми эгерде кандагы глюкоза 7 же андан көп чыкса, дароо эле диабет деп диагноз коебуз деп айттым. Бул факт. Ошондуктан эгер күмөндөнүп жатсаңыз, менде бул оору бар же жок деп, анда дароо эле анализ тапшырышыңыз керек болот. Айперге ырчылык билдирем. Ушундай. Жашым эле 3 жашта, башым тез-тез айланып жатат доктор. Мунун ондогон себептери бар да. Замиля Мырзакулова. Ошон үчүн сизге кандайдыр бир сунуш айта албайм. Текшерилесиз баары бир. Ошого карап, сизге диагноз коюлат, анан дарыланасыз. Ушул жерде сиздерге оору менен норманын кээ бир айырмаларын айтып өтөйүн. Эки учурда тең оору болот. Мисалы, кандайдыр бир оору менен оорусаңыз, сөзсүз түрдө оору белги катталат. Ошол эле оору белги болот. Оору эмес болсоңуз дагы физиология деп коебуз. Кээ бир тамак жакпай калат, кээде муздап калабыз. Ушул сыяктуу себептерден улам денебиздин кайсы бир бөлүктөрүндө оорулар болуп калышы мүмкүн. Ооруксунулар дейбиз муну. Ал эс алгандан кийин же башка бир нерсе кылгандан кийин кайра жоголуп кетет ошол оорулар. Эгерде оору болсо, оору токтобой коет, дайыма болот. Ошол негизги айырмасы. Анан мачаны кайсы дары чыгарат? Сизге азыр айтып берем. Сөзсүз түрдө аткарыңыз. Эгерде мочевинаңыз көп чыгып жатса, койдун куйругун алып келип, ошол койдун куйругуна күрүчтөн аш кылып жейсиз. Койдун куйругуна. Ошол мочевинаны азайтат. Каралык клуб деген компаниянын баттары жакшы деп жатышат. Муундарга кандай дейсиң? Мен сунуштабайм, таптакыр. Мен үчүн бул тааныш эмес болгон фирма. Балким чын эле ишенимге арзыйттыр, бирок бул факт эмес. Көп учурда эч кандай пайдасы жок болот. Ошон үчүн клубдун кызматтарынан пайдаланбай эле койгонуңуз жакшы болот. Жировой гепатоз экенин кандай дары ичсем болот, доктор? Жировой гепатоз деген диагноз коюлган учурда дары ичүү сунушталбайт. Биринчи текшерип көрүш керек болот. Боор өз функциясын канчалык деңгээлде аткарып жаткандыгын текшериш үчүн IELTS деген анализдерди тапшырасыз. Ошонун жыйынтыгынын негизинде сиздин бооруңузга баа берилет. Уйку келип калды. Мен уктабасам болбойт окшойт. Сиз деле өтө көп суроолор келбей эле. Буюрса алдыда дагы эфир кылабыз. Анан ошондо сиздерге жакшыраак жооп берем. Бүгүнкү эфирибизди ушул жерде жыйынтыктайбыз.